Түшүнүктүү болду. Азыр мына Мирлан Канатбековичтин суроосуна түшүнүксүз жооп бердиңиз да, Элдар мырза. Сиз айтсаңыз, мына Казакстандан ГСМ алуу боюнча пошлинанын көлөмү канча? Биз без пошлина алганга иш жүргүзүп атабыз дейсиздер. Пошлинасы менен эле алсак деле пошлинанын көлөмү канча экен өзү? Ошол так маалымат менде жок экен, ошон үчүн жооп бердим, тактап туруп жооп берейин деп. Ой, Кудай сактасын, кимде бар анан кийин так маалымат? Бул казактар май айында бизге угузган. Бизде күзүндө профицит болот. Кыргыздар силерге беребиз, жүктөгөнгө даярбыз деп, май айынан бери эмне иш кылып атасыңар? Качан болот силерде так маалымат? Кече эле вторник күнү сүйлөшпөдүк беле комитетте? Эми 2 күндө тактап койсоңор болот эле да. Эмнени иштеп атасыңар? 2 октябрда Россия менен кол койду Казакстан өкмөтү. Бизге катты жөнөттү. Эми экономика министрлиги, силер эмне иш кыласыңар өзү? Эми 2 күн убакыт болдук, эми комитетте сүйлөшпөдүк беле бул боюнча. Без пошлинын поставка боюнча, ой, пошлинасы менен алсаңар деле арзан болот. Ала бергилечи азыр. 14 сом айырма, пошлина менен 14 сом эмес, 10 сом айырма болсун. Бензин баасы 45 сом эмес, 35 сом болсо, күндөн күнгө бул кандай ар бир саат алтынга тете болуп атпайбы? Исхак Атбаевич, беспошлинную поставку никто не запрещал. Наши нефтетрейдеры имеют полное право завозить нефть, то есть не беспошлино, а с пошлиной. Соглашение говорится только о беспошлинных поставках, что будут формироваться индикативный баланс, вот как с Россией, и определенные условия. На данный момент соглашение проходит процедуру внутригосударственного согласования по министерствам и ведомствам. Просто тогда скажите, какое ведомство ответственно за эту работу? Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию. Рахмат. 4-ші микрофон, процедурный маселе.